мага безилдөөчү айтат, ажеке, сиз ушу Манаска ишенесизби деп. Өзү бир нече китеп жазган. Манас жөнүндө. Манас боюнча. Анан ооба ишенем десем, жарымыбыз жалган, жарымыбыз чын деп турбайбы дейт. Анан экинчиден дейт, ар кимиси ар кандай айтып атпайбы дейт. Анан мен айттым, ал жарымыбызы жалган, жарымыбызы чын дегени ошо цензурадан өткөрүш үчүн бул жомок Айла. деп ошо айлакерлик кылып, ошо эптеп биздин ошо неберелерге, чөбөрөлөргө калып калсын деп, муунда келечек муундарга ошону өткөрүш үчүн ушундай жомок биздин жомогубуз эле деп өткөрөргөн. Анан түрлүү айтылып калганы, мен айттым, мисалы мына дасторкондун үстүндө түрлүү тамактоза, мына 3 киши отуруп, 3 түрлүү айтып берет. Анткени ар кимдин деңгээли башка, ар кимдин айтып бере турган өнөрү башка, деңгээли башка, ошон үчүн ар ким ар кандай айтып берет. Анан мен айттым, эми ойлоп көрсөң дедим, мен келип отуруп алып эле, Өзбек деген бирөө бар, компьютерди жазады, Мыктыбек деген бирөө бар, ракетаны жазады, Рыспай деген бирөө бар, танкаларды жазады десем, сен угасың дедим. Укпайсың. Туруп алып кетип каласың, бул соо эмес экен деп. А бирок чындап эле мына Кытайлардай болуп, бирөөбүз компьютер жазып атсак, бирөөбүз танка жазып атсак, бирөөбүз ракета жазып атсак, анан мен ошону ыргылып айтып атсам, угасың да башка жерге айтып барасың. Баланча деген жерден баланча чыгыптыр, компьютер жазаптыр, түгүнчө деген жерден түгүнтө чыгып ракета жазаптыр. Чын болсо угасың. Ооба, илгери жалган айткан кишини кубалап чыкчы. Жогол көзгө көрөм. Сөзүңүзгө аралчы. Ооба. Мына жомок деген сөздү биринчи тактап алалы да. Ооба. Жомок деп коесузбу азыркылар? Эскинин жомок дегенде эскертүү айтар аң кеме дейт да. Эмгегиң калса артыңда эскере жүрөр жомоксуң, жасаган ишиң бар болсо жалама миздүү болотсуң, жасаган ишиң жок болсо жашоодо бекер короопсуң деп. Жомок деген азыркы тарых деген сөздүн өзү болгон. Ошон үчүн жомок деген буларды. Манасты улуу жомок деген, улуу баян, улуу тарых деген сөз да, бир сөз менен айтканда. Азыркы биз орус тилиндеги сказка деген түшүнүктү жөө жомок деген кыргыз. Мына ушунун айырмасын билбей, көптөгөн сөздөрдүн кыргыз эле жарандары, кыргыздар эле азыркы кыргыздар байыркы кыргыздын сөзүн түшүнбөй, башкача нукка буруп алып чаташтыктар ошондон болуп атат.